Чоң рахмат. Аманхан Батырбекович. Бул абдан жакшы мыйзам экен. Эмне үчүн четке кагылып атат? Жаныбарларды коргоо жөнүндө аябай мыкты жазылыптыр бул. Бизге азыркы күндө керек болчу да, мисалы, эмне үчүн четке кагылып атат дейм да? Жанар Вазович, бул эми мыйзам боюнча 2021-жылы биздин комитет тарабынан каралган экен 6-состачы. Анда жактырылсын деп турат чечими. Бул жерде оңдоп түзөп келүү боюнча сунуштар кирген экен да, бирок ошол эле мыйзам боюнча оңдоп түзөө кылбай туруп кайра ошо өкмөт ошол эле боюнча алып келинди. Ошону четке кагуу деп комитет чечим кабыл алды да. Мына министрдин орун басары отурат, Аманхан Батырбекович. Негизи мен эки сунуш берет элем. Кыргызстанда зоопарктарды жабыш керек. Жаныбарларды жана циркте оюн зоокко катыштырууга дагы тыюу салыш керек. Мына ушул эки нерсени биз сөзсүз ишке ашырышыбыз керек. Азыркы күндө мына Караколдо жана Ошто эки чоң зоопаркыбыз бар. Жаныбарлардын абалын көрсөң абдан кейиштүү. Алар үчүн түрмө, кордук, зомбулук ал жерде. Ошон үчүн эмне үчүн биз кармашыбыз керек? Бүт дүйнө азыр мына 45 өлкөдө зоопарктар жабылды. Жанагы көчмө цирктер дагы жабылып атат. Эми ошон үчүн Кыргызстандагы ошого барып, биз балдарга ал жерде мына жаныбарларды көрсөтүп, бир гумандуулуктун эч бир белгилери жок ал жерде. Ошон үчүн мына Караколдогу зоопарк абалын көрсөңөр абдан кейиштүү. Мына айына 1 миллион сомго жакын акчага жемчөп алабыз дейт. Кыйналып качан көрсөң жардам сурап жүрүшөт. Ошон үчүн жаныбарлардын баарын боштондукка чыгарыш керек. Менин сунушум ошол. Мына кече Кемпирабад боюнча дагы айттым, бүт баарын боштондукка чыгарылды. Бүгүн Каракол менен Оштогу жаныбарларга боштондук. Кой бериңиздер бардыгын. Зоопарктарга тыюу салалы, аларды барып алып, оюн зоок кылып, көрсөтүп, андай кордук болбойт. Бүт дүйнө азыр ошого кетип атат. Ошон үчүн ошол эки зоопаркты жоюп, көчмө жана цирктерге дагы, бул цирктерге дагы жаныбарларды ойногонго жана оюн зоок кылып, аны тамаша кылганга баарына тыюу салыш керек дагы. Алар ошо коруктарда, токойлордо жүрүшсүн. Рахмат.